Мекемелер аралык түндүк электрондук өз ара байланыш системасы. Учурдагы мамлекет бул инсандын мамлекеттик органдар менен, мамлекеттик органдардын коммерциялык уюмдар менен, уюмдардын жарандар менен жана башка ушундай сыяктуу үзгүлтүксүз өз ара байланышы. Булардын бардыгы бири-бирине көп сандаган маалыматтарды берип турушат. Элестетип көрсөңүз, мамлекет жаранга анын бүткүл өмүрүндө 160тан ашуун маалымат берет. Аны алуу үчүн Кыргызстандын жараны 188 документти алып келип, аларды 517 жолу мамлекеттик органдарга тапшырышы керек. Албетте, ага убакыт, акча жана кезектерде туруу талап кылынат. Эгерде бардык кызыккан тараптардын ортосундагы байланыштар автоматташкан, электрондук түрдө болсо, кандай болор эле? Мамлекеттик органдар мурда маалыматты бири-бирине кагаз түрүндө беришчү. Албетте, алар жолдо жоголуп да кетиши мүмкүн эле. Акыркы кезде мамлекеттик органдар флеш-карт жана өздүк электрондук дарек сыяктуу ыкмалардын жардамы менен өз ара маалыматтар менен тезирээк алмаша башташкан. Бирок алар кооптуу. Мындай көйгөйлөрдөн качууга түндүк системасы мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, андан тышкары коммерциялык уюмдар маалымкатсыз эле бири-бири менен түздөн-түз маалымат алмаша алышат. Максат бул жарандарды бюрократиялык бөгөттөрдөн кутултуу, анын натыйжасында жемкордукту азайтуу жана мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Маселен, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен жөлөк пул алуу үчүн Кыргызстандын жараны башка мамлекеттик органдардан, акча которбогондугу жөнүндө соцфонддон, кыймылсыз мүлкүнүн жоктугу жөнүндө мамлекеттик каттоо кызматынан, малы жоктугу жөнүндө вет инспекциядан маалымкаттар алуулары керек. Негизинен бул маалыматты ал мамлекеттен алып, кайрадан эле мамлекетке берет. А эмне үчүн мамлекет аны өз алдынча эле чечип койбойт? Түндүк системасынын негизги милдети маалыматтын тиешеси бөлүгүн жаап салып, процесстин ар бир катышуучусун ага керектүү маалымат менен тез жана жеңил камсыздоо. Ошондой эле бардык маалыматтар шифрленип, корголгон болушу керек. Түндүк системасы аркылуу маалыматты жалаң гана мамлекеттик органдар эмес, коммерциялык уюмдар, мисалы банктар же камсыздандыруучу компаниялар ала алышат. Насыя алуу үчүн жаран мурдагыдай чуркап, мамлекеттик органдардан маалымат чогултуусунун зарылчылыгы жок. Банк кардар жөнүндө керектүү маалыматты электрондук форматта, албетте, жарандын өзүнүн макулдугунун негизинде алат. Министрликтер жана ведомстволор азыр маалыматтар менен өз ара активдүү түрдө алмашууда. Сиздер азыр бул роликти көрүп жатканда, иштеп жаткан түндүк системасы жарандардын убактысын айтпаганда бюджеттик акчаны үнөмдөп жатат. Бул жаман эмес да, туурабы?